Саламатсыңарбы, балдар? Анда месе балдар, сабак баштаардан мурун өзүбүзгө жагымдуу маанай түзүп алалы. Бизге билим жөнүндөгү асыл сөздөр, асыл ойлор маанай түзүп бере алышат. Мисалы, билимдүү болсоң озоорсуң, билимсиз болсоң тозоорсуң. Билим алуу ийне менен кудук казгандай. Акылдуу менен алышпа, билимдүү менен жарышпа. Алган билимден кең келечек жаралат. Окуу билим азыгы, билим ырыс казыгы. Билимдүүгө дүйнө жарык, билимсиздин күнү карып. Билим ырыстын тизгини. Жердин көркү эгин, эрдин көркү билим. Көрдүңөр балдар, кандай гана сонун билим жөнүндөгү асыл сөздөр бизге жагымдуу маанай түзүп бере алышты. Анда эмесе балдар, сабакка көңүл бурабыз. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы этиштин ыңгайлары. Анда эмесе балдар, мен силерди этиштин ыңгайларынын сабактын максаты менен тааныштырып өтөйүн. Билим берүүчүлүк. Этиштин ыңгайларынын эрежелерин түшүнүшөт. Алардын кандай болуп бөлүнгөнүн билишет. Өнүктүрүүчүлүк. Сүрөттөр менен иштешет. Темада берилген текстти угуп түшүнүшөт. Тексттен этиштин ыңгайларын таап чыгышат. Логикалык ойлоосу, сүйлөө эрештери калыптанат. Тарбия берүүчүлүк. Мекенин коргоого, патриоттуу болууга, бири-бирин сыйлоого үйрөнүшөт. Алгач балдар биз этиштин ыңгайларына карата мисалдар менен таанышып алалы. Мисалы, күчүңө карап жыгаш чап, өзүңө карап жолдош тап. Азган, тозгон дебейин, ал келсе жардам берейин. Ал шаарга бармак. Ашым калса калсын, ишим калбасын. Абдылда келди, Жамал келели. Анда мен балдар этиштин ыңгайлар тууралуу түшүнүк берип кетейин. Кыймыл аракеттин чыныгы иш жүзүнө ашырылышы же ашырылбай калышы сүйлөп жаткан адамдын чындыкка жасаган мамилесине байланыштуу болот. Мисалы, жогорку сүйлөмдөрдөгү чап, тап, дебейин, берейин, бармак, калса деген этиштер кыймыл аракет ишке ашкан чыныгы чындыкты туура чагылдыра алышкан жок. Мындагы кыймыл аракетти ишке аштыбы, жокпу, али белгисиз. Ал эми 5-сүйлөмдөгү келди, келелек деген этиш кыймыл аракеттин чыныгы ишке ашкандыгын бизге билдирди балдар. Демек, баяндагычы ыңгай гана кыймыл аракеттин чыныгы ишке ашканын билдирет да, буйрук, шарттуу, каалоо тилек, максат ниет ыңгайлар кыймыл аракеттин чыныгы ишке ашаарын же чыныгы ишке ашпаганын билдире алышпайт. Анда балдар, мен этиштин ыңгайынын эрежеси менен тааныштырып өтөйүн. Кыймыл аракеттин чындыкка карата болгон мамилесинин сүйлөп жаткан адамдын өзү тарабынан белгилениши этиштин ыңгайлары деп аталат. Этиштин ыңгайлары 5 топко бөлүнөт. Алар төмөнкүлөр. 1. Баяндагычы ыңгай, 2. Буйрук ыңгай, 3. Каалоо тилек ыңгай, 4. Максат ниет ыңгай, 5. Шарттуу ыңгай. Анда балдар, биз этиштин ыңгайлары тууралуу түшүнүк алып алдык. Кийинки сабактарда этиштин бөлүнүштөрү тууралуу маалымат ала алабыз. Түшүндүңөрбү балдар? Азаматсыңар. Анда эмесе балдар, бүгүнкү темабызга карата бизге текст берилиптир. 418 көнүгүнү карайбыз. Тексттин темасы элдин чыныгы уулу. Анда эмесе балдар, мен текстти силерге окуп берейин,
Силер угуп түшүнгүлө. Мен текстти баштадым. Жай айлары. Чолпонбай жүргөн бөлүк Дон суусунун чыгыш тарабында орношкон. Замбиректер күрсүлдөп, пулеметтер тытырайт. Душмандын дузотун талкалоо үчүн буйрук берилет. Бир аз убакыт өткөндөн кийин чолпонбайлар Дондун жээгиндеги камышка келип токтошту. Суудан кантип өтүү керек? Бул суроону чечип, ысык көлдүн балыгындай сүзүп, Чолпонбай бат эле суунун арка жүзүнө чыкты. Дузотко карай гранаталарды зыркыратып ыргыта баштады. Бирок ийинде жаткан 7 баштуу желмооздар ажалдын огун себе беришти. Дал ошол секундада Чолпонбай чыгыш тарапты бир карады. Кош, тууган эне, кош, тууган жер, тууган эл, деп дузоттун оозун жүрөгү менен басып калды. Бул кимдин уулу? Бул элдин чыныгы уулу. Кыргыз эли Чолпонбай Төлөбердиев менен дайыма сыймыктанат жана аны эч качан унутпайт. Балдар, окуган текстти түшүндүңөрбү? Текст ким жөнүндө айтылды? Азаматсыңар балдар. Анда эмесе балдар, бүгүнкү күндү дептерибизге жазабыз. Этиштин ыңгайлары деп теманы коебуз. 418-көнүгүдөгү тексттен этиштин ыңгайларын таап, дептерибизге жазып чыгабыз. Мисалы, буйрук берилет, келип токтошту, балыгындай сүзүп, огул себе беришти, жана башка. Бул сүйлөп жаткан адамдын өзү тарабынан айтылып аткан ойлор болуп атат, андыктан этиштин ыңгайлары деп аталат. Жаздыңарбы балдар дептерге? Азаматсыңар. Урматтуу балдар, өзү ырса да баатыр өлбөйт, эрдиги калат кылымга. Бул саптар баатыр Чолпонбай Төлөбердиевдин жашоосун, согуштагы эрдигин жана келечек муунга калтырган мурасын сүрөттөгөн сүйт. Анда эмесе төмөндөгү видео роликке көңүлүңөрдү бурабыз. Воронеждин түштүк жагында Дон дарыянын жээгиндеги согушта 1942-жылы август айында Чолпонбай Төлөбердиев душмандын дузотун көкүрөгү менен жаап, өлбөс өчпөс эрдик көрсөткөн. Ага 1943-жылы 4-февралда Советтер Союзунун баатыры деген наам ыйгарылган. Анда эмесе балдар, кийинки 419-көнүгүүгө көңүл бурабыз. Анда берилген «Мен жакшы көргөн каарман» деген темада кыскача дилбаян жазгыла. Анда эмесе балдар, бүгүнкү сабагыбыз аягына чыгып калды. Үйгө тапшырма 420-көнүгүүнү текстти окуп, текстке ат коесуңар. Тексттин ичинен этиштерди таап жазып келебиз. Балдар, бүгүнкү сабагыбыз толугу менен максатына жетти деп ойлойбуз. Анда эмесе катышып бергениңерге чоң рахмат айтабыз.